Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө жоопкерчилик өмүр сакчыларынын мойнуна жүктөлдү. Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун ординаторлору да калктын саламаттыгы үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салууда. Аталган мекеменин кызматкерлери оорунун очогу болгон Жалал Абад, Нарын, Ысык көл өрөөндөрүндө эмгектенүүдө. Ал эми дарыгерлер коопсуздук үчүн атайын оорудан коргонуучу кийимдер менен камсыздандырылган. В разгар коронавирусной инфекции. Учурда коронавирус илдетинин таралышынан улам биздин ординаторлор бир канча региондордо кызмат өтөөдө. Алардын көпчүлүк бөлүгү облустук ооруканаларына, үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмүнө бөлүнүшкөн. Биздин медицина кызматкерлерибиз COVID-19 илдети менен күрөшүүгө толук даяр. Ординаторлордун көпчүлүк бөлүгү Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, Талас, Чүй облустарында. Ошондой эле алар бардык медициналык жактан камсыз болгон. Биздин ординаторлорубуздун бир канчасы өз каалоосу менен облустарга жөнөп кетишкен. Сабира Жумалиева медицина тармагында 17 жылдан бери эмгектенет. Ал аталган институттун жугуштуу оорулар курсун көзөмөлдөө кафедра башчысы. Акыркы айларда анын мойнуна өзгөчө жоопкерчилик жүктөлдү. Дарыгер ушул кесипти тандап алгандыгына дагы бир ирет сүйүнүп, кубанып жатат. Анткени дүйнөлүк пандемиянын убагында ал адамдын өмүрүн сактап калууга өзүнүн салымын кошуп жатканына ыраазы. Потом не смогли вовремя вернуться. Биздин институттун адистери коронавирус пандемиясынан улам мед кызматкерлерди тынымсыз окутууда. Апрель айынын аягы, май айынын башында бизде бир канча жоболор алмашты. Анткени COVID-19 жугуштуу оору болгондуктан биздин медицина кызматкерлер бул оору менен алышканга толук кандуу даяр эмес эле. Бүгүнкү күндө бизде мобилдик бригада түзүлүп, алар ооруга шектүү бейтаптарга тезинен жерине жетип барып текшерүүдө. Ошондой эле бизде чет жактан келген жарандарыбыз үчүн бир канча обсервациялык жайлар түзүлдү. Мындан сырткары биз өзүбүздүн ординаторлорубузду күн сайын толук кандуу онлайн түрүндө да окутуп турабыз. Через онлайн-систему. Оору катталган аймактарга ординаторлордун көпчүлүк бөлүгү өз каалоосу менен жөнөп кетишкен. Ал эми кош бойлуу, жаш баласы бар жана башка жүйөлүү себептери бар дарыгерлер Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмүндө үймө-үй кыдырып өз ишин аткарышат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө да ординаторлорду адистер дистанттык түрдө окутушат. У нас в институте очень много ординаторов, и они... Биздин институтта бир канча ординаторлор окуйт. Азыр алардын көпчүлүк бөлүгү обсервацияларда. Биз бейтаптар менен ар дайым контактта болгондуктан врачтар менен тыгыз байланышта иштешебиз. Анткени алар бизди окутуп, биз билбеген нерселерди айтып турушат. Өзгөчө кырдаал киргенге чейин биз онлайн түрүндө окуп жатканбыз. Мисалы, костюмду, масканы, медициналык колгапты кантип кийет, кантип чечет. Ошол тууралуу онлайн сабактарды өткөнбүз. Ал эми азыр биз COVID-19 пандемиясына байланыштуу маалыматты толук кандуу билип калгандыктан врачтарда эле өз алдынча иштеп жатабыз. Как одевать в костюм? Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 287 учур катталды. Алардын ичинен 237 мед кызматкер стационарлардан айыгып чыккан.